Өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен фармацевтикалык ишкананын директору жана ортомчу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан билдиришти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чараларын алганда чет өлкөлүк жаран башчылык кылган АК фармацевтикалык ишканасынын мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аталган фармацевтикалык ишкана тарабынан 17 миллион сомдон ашык суммада салыкты жашыруу фактылары аныкталып, салык төлөөчүнүн даттануусун алкагында жогору турган салык орган тарабынан канааттандырылган. Өз кезегинде компаниянын өкүлдөрү мамлекеттик бюджетке салык төлөмдөрүнүн көлөмүн азайтуу жана кылмыш ишин тергөө жүрүшүндө жагымдуу шарттар түзүү максатында маселенин оң жагына чечилиши үчүн акчалай сыйлык берүүнү сунуштала баштаган. Бул факт боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында фармацевтикалык ишканасынын директору жана ортомчу адам УКМКнын кызматкерине 40 миң АКШ долларын пара катары берип жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 20 апрель саат 15:00 карата мектеп окуучуларынын катышуусунда жол кырсыгынан жабыркап, саламаттык сактоо уюмуна жаткырылгандардын жалпы саны 21 адамды түздү. 20 бала жана 1 чоң адам. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Шаардык балдар клиникалык ооруканасында ар кандай жаракат алган 20 бала жатат. Алардын 4-өө жандандыруу бөлүмүндө. 3 баланын абалы туруктуу оор деп бааланса, 1 баланын абалы өтө оор. Ооруканага жаткырылган калган балдардын абалы туруктуу. Алган жаракаттарынан оордууна туура келет. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, баардык керектүү медициналык жардамдарды алууда. Кырсыктан жабыркаган 1 адам тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Абалы оор деп бааланууда. Баш мээнин жаракаты, жамбаш сөөктөрүнүн сынышы. Керектүү дары-дармектер жана медициналык уюмдар жетиштүү. Эскерте кетсек, Сокулук районунун тез жардам кызматына кырсык тууралуу билдирүү саат 11:15 чамасында түшүп, чакырууга 2 бригада жөнөтүлгөн. Алгач алар тез жардам кызматы жана жеңил автоунаалар менен номер 1 шаардык клиникалык ооруканага жеткирилип, андан соң Бишкек шаарындагы медициналык жардам борборунун бригадалары аркылуу балдар шаардык балдардын тез жардам ооруканасына жеткирилген. Балдар жатты. Акыбалдары бардыгы туруктуу. Өмүрүнө коркунуч эчтеке жок. Бул 14 баланын состояниясы стабилдүү. Дары-дармектерден бардыгы бар. Эчтекеге муктаж эмеспиз. Бул балдар үчүн бардыгы өзүңөр көрдүңөр, министр бардыгы карап контролдо турат. Бардыгы тиешелүү жардам көргөзүлдү. Өзүңөр көрдүңүздөр. Биз оперативно иштедик, раналарын тазалап, жууп, тигип, повязкаларын салып, бардыгын жаткыздык. Назначениени алып атат, Кудай буйруса. Эми сураныч, аларга покой керек. Балдар шок болуп калган, сотрясение. Сиздер ыйлап келе берсеңер, бала ата-энеси ыйлаганга еще эмоция көтөрүлөт. Бизге дарылаганга жардам бериңиздер. Бир кыз травматология, сынык жаракаттар бөлүмүнө түштү. Жаракаты жеңил, ал кичинекей рана. Бардыгы жакшы болсо, эртең даже үйүнө кетириши мүмкүн. Эртең уже бизге выходной жок, биз иштейбиз. Биз больница экстренный помощьта коет, күнү-түнү иштейбиз. Эртең биз выходной болуп, врачтар жок деп ойлобогула. Мына мен өзүм баш болуп бүгүн келип, өзүм тигип, заведующий болуп, бүт администрация чуркап жүрдүм. Өзүм нейротравматологмун, өзүм травматолог, ушул бизнес специалист. Тигип неметти, эртең келип перевязкаларын жасайбыз, апподдорун жасайбыз, анан карайбыз состояниясын. Анан бир кыз ошол травматология бөлүмүндө акыбалы таза, жакшынакай сознаниясында. 4 бала реанимация бөлүмүндө. Реанимацияны деген жакшы карашат. Дары-дармектер бар, азыр противошоковый бардыгы алып атышат. Бүт специалисттер бар. Бардыгы келип консультация кылып атат. Дары жок деген понятие болбосун. УЗИ, рентген, портативный рентген бардыгы бар. Мына сиздердин алдыңызга азыр чыгып ушундай информация мен бердим. Реанимацияда балдар тууралуу. Эми акыбалы тяжелый. Эми бизде өзүнүн принципи бар. Бардык нерсени мен сизге айтып бере албайм. Реанимацияда дегенден кийин, значит, реанимация. Ал акыбалын жакын адамдарына, ата-энелерине айтып турабыз. Ата-эне бизден кирип чыгып сурап турсаңар болот. Ал акыбалдарын айтып, любой информацияны алып турсаңар болот. Жок, мен тактай кетейин дегеним 4 баланын тең абалы оор болчу. 4 реанимацияга жөн бала түшпөйт да. Туруктуу, акыбалы оор. Ошондо орусча айтканда тяжелый, стабильный тяжелый. Анан акыбалдары неметкенден кийин
Чаткалы районунда ротация болуп келген кызматкерлерге кызматтык үйлөр курулууда. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган үйлөр Канышкый айылынын Таштак тилкесине салынып жатат жана 5 корпустан турат. Кызматтык үйлөр президенттин иш башкармалыгы тарабынан курулууда. Ал эми курулуш иштери Вираж курулуш жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан аткарылууда деп айтылат маалыматта.